Саламатсыздар, урматтуу жекелер. Сиздер менен биринчи жолу азыр видео тартып чыгып атам. Бүгүнкү ишибиз азыр жазганымдай Google'га форма жазуу. Форма жазуу үчүн өзүбүздүн эле Google'дан кирсек болот. Кирүүнүн эң оңой эле жолу Google'дун сервистерине киребиз. Другие приложения деген бар Google сервисинин астында. Сервистердин катарынан чыкты. Бизге керектүү сервистер өтө көп бул жерден. Ошолордун арасынан бизге азыр форумду алып иштете берели. Google Class'тагы өтө сонун нерсе, азыр сиздерди бардыгыңыздарды ушу Google Class'ка кирип, Google Class'тан сабактарды беребиз. Ундан кийин азыр эми форумдан сиздердин фамилияңыздарды билип алышым керек болуп жатат. Пошталарыңыздар көбүңүздү өткөн билдик, бир 3-4 эле калды окшойт. Бирок фамилияларыңыздарды биз биле албай калдык. Ошондуктан жаңы форумду түзүп көрсөтөлү. Түзүп үчүн создать пустой файл кылабыз. Бул жерде мен бир нече форумдарым башка нерселерге түзүлгөн. Пустой форумду алабыз. Новая форма чыгат бул жерден ар түрдүү. Эң негизгиси биринчи эле анын түсүн, өңүн өзгөртүп алсак абдан жакшы болот. Илимий жактагы түстөр көбүнчө көк, жашыл түс жакшы. Көрүнүшүн сразу мына көрө алабыз кандай түс экенин. Так. Темаларын, сүрөттөрүн, каалаган сүрөттөрдү койсок болот. Работа, учеба менде дайым турат. Иллюстрациядан алып коелу. Эми түзгөн формабыз мындай кичине көрктүүрөөк болсун десек ушу жакшы. Фамилияларды билиш үчүн бизге мындай билимдин формасын алайлы. Эки жолу басуу менен же выбрать кнопкасын басуу менен кое алабыз. Так, форманын аты новая форма десек болот жана башка эле FIO деди бизде азыр. Ушуну билишибиз керек болуп жатат. Описание фамилияңыздарды жазыңыздар дейли. Кыздарды жазыңыздар. Опрос сөз түрдө коебуз. Анткени бизге сөз түрдө керек. Один списка дегенден бизге бир эле текст суроо жооп жетиштүү болот. Жана обязательный вопрос дегени бул суроого сөз түрдө жооп беришиңиздер керек. Өчүрүп койсок бул суроого жооп бербей өтпөсөңүздөр деле боло берет. Бул жерде бизге жооп керек. Бул кнопка менен биз жаңыны түзөбүз. Бул кнопка менен сразу эле импорт кылып экинчиге ушундай эле тестти көчүрүп ала алабыз. Бул жерде копировать деген бар. Экинчиге ушул эле тестти көчүрсөк болот. Сүрөт кошо алабыз үстүнө. Кандайдыр снимок кылсак болот. Башка сүрөттөрдү эми тест кылганда түздүү сүрөттөрдү кылсак болот. Азыр биз экинчиге кылайлы. Буга бүттү. Жашаган жериңизди ар бириңиздерди бөлүп чыгышыбыз керек болот. Ошон үчүн жашаган жериңиздер. Областтар, район деле белгилей бериңиздер. Вообще эле айылдардын кереги жок. Бир түрүктүү жана обязательный болсун. Мындан кийинки сүрөтү менен кошуп коелу же видеосу менен кошуп койсок деле болот. Сүрөтү менен кошуп коелу. Бул жерден Google Дисктен поиск интернеттен алсак болот. Мисалы китептердин сүрөттөрү чыгат бизге даяр. Сүрөтү кошулат. Бул жерде турганда сүрөт бар. Суроо кайсы китепти окуйсуз деп коелу. Сыл китепти окуйсуз. Обязательно жооп бериштин кереги жок.
сөзсүз түрдө бул суроого жооп бериштин кереги жок. Бул биз атайын эле сиздерге көрсөтүш үчүн койдук. Жоопту текст түрүндө эле коелу. Мындан кийинки суроодо жоопту бир нече түрүндө болсун. Мисалы айтайлы, аянты боюнча экинчи орунда турган мамлекет дейли. Кызыктуураак суроо болсун. Варианттардын жоопторун: АКШ, Америка Кошмо Штаттары. Экинчиге Канада. Канада туура жооп экенин билебиз, э? Үчүнчүсү Индия деп коелу. Жана ошондой эле төртүнчүгө Кытайды кошуп коелу. Кытай. Один ответ правильный, несколько ответ. Бир канча жооп туура десек деле болот. Ага башка суроо түзөбүз. Ушу менен бул суроо бүттү. Мына белгилей бересиздер. Туура жоопту белгилештин кереги жок. Бул өзүңүздөр көрүп аласыздар туура жоопту. Билесиздер да. Кийинкиге бүтүн сандар дейли. Бир канча жооп туура болсун. Биринчи вариант 2, 4, 3 бүтүн ондон 5 жана 4/6 болот. Ичинен бүтүн сандарды белгилегиле. Ушундай суроо болсун. Көрдүңүздөрбү? Бир канча жооптор туура белгилей турган болсок 4/4 болуп чыгат. Мындан кийин көрсөтө турганыбыз раскрывающий список. Астына дагы бир сурооду ачат. Бул интернеттен загрузка кылагыч шкалалар берилет. Жана дата, время койсок болот. Так, ушуну менен суроолорду токтотойлу. Сурооду өчүргөн убакта, копировать эткен убакта буну басабыз, а өчүргөн убакта картинканы басабыз. Мындай кылсак суроо өчөт. Баягы суроосу ылдыйга түшүптүр. Суроосу свети бар суроосу. Ушундай кичине суроо түздүк, форум түздүк. Бул форумду азыр группага жөнөтөбүз. Фамилияңызды билип алыш үчүн сөзсүз толтуруп койсоңуздар абдан жакшы болот. Анан кийинки этапка өтүү үчүн көңүл бурганыңыздарга туруңуздар. Кандай кылып жөнөтөбүз? Жөнөтүүдө мына бул жерде айлы 0 болуп турат. Эгерде кызыл кнопканы өчүрүп кое турган болсок, эч кандай сурооду токтоткон убак болуп өсүп берет. Сурооду ушул убакта токтотобуз. Ага чейин суроо иштей берет. Жанагыда болсо, Classroom'да болсо, биз убакыт коюп коебуз, ошол убакта өзү автоматтык түрдө токтойт. Бул жерде биз өзүбүз каалаган убакта өчүрүп коебуз. Бул кнопка менен Excel формасына өткүзүп алабыз отчетту. Бассак бүт отчеттор өтөт Excel формасына. Онда атын өзгөртүп жазуу менен биз формасын көчүрүп алабыз өзүбүзгө. Бул жерден бөлөбүз. Скачать, удалить, так далее кылып. Биз эми сиздерге таркатуу боло турган болсо, бул жерден дагы бир-эки өзгөртүүлүү нерселерди кылсак болот. Презентация түрүндө кылсак болот, тест түрүндө, общий кылып. Отправить деп басуу менен бөлүп алабыз. Бул жерден ар бириңизден поштаңыз аркылуу берсек болот тапшырмаларды. Эртең бөлүп группа болгондан кийин биз ушундай кылып туруп пошталарга бөлөк-бөлөк тапшырмалар жөнөтөбүз. Бул жерден общий бардыгыбызга ссылка алып туруп жөнөтсөк болот. Эгер ссылка ошо узун бойдон калсын десеңиз, узун бойдон калат. Короткий түрүндө өткүзөм
ссылкасын узун бойдон калтырам десеңиз, могу узун адреси общий калат. Жана короткий URL дегенди басуу менен биз кыска форма түзө алабыз. Кыска форма баарыбызга оңой. Көчүргөндө ham түшүнүктүү болот. Копировать деп туруп, жакшы көргөн WhatsApp программабызга өтөбүз. Класстык формага өтүп, URL'ды таштайбыз. Бул жерден форумду биз группага жөнөттүк. Ушундагы ата-энелердин группасына форумду жанагыдай жөнөтсөңүздөр, алар тез-тез толтуруп берет. Көптөгөн нерселерди үйлөрүндө чуркап барып отурбастан жөн эле жөнөтүп коюу менен отчетторду чыгарсаңыздар болот. Ар бир окуучунун үйүнө баруунун кажети жок азыр. Техниканын өнүгүүсү менен сиздер бунун баардыгын кабинетте жана кол телефондо аткарсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сабак бүттү.